чокулады. Эми ошол эле учурда балдардын дейчесинде эчтеке жок экенин мен айта кетпесем болбойт. Ошол балдар ошенде ичип отурган экен. Макул ичип отурганы ал эми туура эмес. Бирок ал кылмыш эмес да. Ошол жерге алып келип, жанагы баланы токмок жеп келген баланы ошенге таштап атышат. Бала ошол жерден ошол отурган балдардан Үсөн деген бала айтып атат: алып келген жагыңа алып кет. Ийинге калтырба десе болбой, жана Калматова Анарбектин курсант деген иниси таштап коюп кетип атат. Балдар аны салып алып, бер жактагы 3 бала салып алып, помго алып баратышат. Помдо адамдар, милициялар ачпай койгондон кийин ошол жанагы Нурманбет деген баланы өзүнөн сурап алып үйүнө алып барып атышат. Үйүнө алып барып дарбазасын такылдатса ачпайт. Дарбазасын тепкилеп, караңгыда саат 3:30 алып барып аштырып, атасына, инисине карматып берип атат. Мына алып кеткиле, балаңар аябай мас экен деп. Алып кеткиле дегенден алар жетелеп алып кирип кетип атат. Алып кирип кеткенден кийин анан 1 саат, 1,5 саат өткөндөн кийин баланы больницага алып барып ошол жактан өлүп атат. Кайдан билебиз? 1,5 сааттын ичинде ата баланын ортосунда кандай чыр чыкты, эмне деген болду? Мүмкүн атасы ошол жерден талуу жерге коюп өлтүрүп койду, аны ким билет? Эми ошону Аксы районунун эксперттери ал баланы арактанып уланып өлгөн деп чыгарып берген экен. Андан кийин атасы менен тергөөчү барып алып, республикалык соттук медицина борборунан фиктивный документ алып келип, бала мушташтан өлгөн, гематома болгон деп заключение чыгартып алып, ушул 2 баланы 2 жылдан бери кармап беришкен экен. Өткөндө ушул облус соттон Сакабаев ва Мавлюда деген 77-деги эне мага кайрылып, мага жардам берүүнү өтүнгөндөн кийин мен барып, ошол 2 экспертизанын ортосунда чоң айырмачылыктар болгондуктан мен көз карандысыз эксперт Шадыбеков Кубат Жумабековичке өтүнүч жазып кайрылып, 2 эксперттин корутундуларын жана ошондой эле кылмыштын материалдарын толугу менен ал кишиге алып барып берип, бул чын эле уланып өлгөнбү, же мушташтан өлгөнбү, же да башка причинасы барбы деп суроо коюп бердим эле. Ал киши мага корутунду берди. Ал корутундуда жанагы өлгөн Жээналы Нурманбет деген адам алкоголдук ичимдиктен да өлгөн эмес, мушташтан да өлгөн эмес, гематома да болгон эмес. Анткени ал бала өзүнүн кусундусуна чакап, ошондон асфиксия болуп өлгөн деген жыйынтык чыгарып берди. Ошого карабай Жалал Ата областык соту ушул баланы азыр 10 жылга калтырып койгону өкүнүчтүү да. Балдардын бир тырмакта бир кылмышы жок туруп 10 жылга соттолуп атышы бул позор да. Эми ошо экинчи баланын соту 22 саат 10-да башталат. Мен ушул кылмыш ишине катышам, себеби мыйзам жол берет экен мен качканга. Мурда булар мени катышганга аракет кылып келишкен. Сен только жарандык иштер боюнча жана ошондой эле жабырлануучулар тарапка гана катышууга укугуң бар деп келген. Соттогулар мисалы үчүн жазык процесстик кодексти билишпейт окшойт. Соттогулар Кыргыз Республикасынын Конституциясындагы 61-62 беренелердеги адам укуктары боюнча адамдын өзүнүн кандай мезгилде кандай өзүн коргошко керектиги жөнүндө толук жазылып турат. Ошого карабай жана ошондой эле жазык процессуалдык кодекстин 318 беренесинде ошол айыпталуучуга же жабырлануучуга же дагы башка бирөөгө мыйзамдуу өкүл катарында катышып, анын укугун коргошко толук мүмкүнчүлүгү бар деп жазылып турат. Ага карабай бүгүнкү күнү адвокаттарга гана ишеним артып, адвокаттар гана карайт деп коюшуп, мына ошонун кесепетинен адвокаттар ортомчу болуп, сотторго акча ташып, акча ташыбаса сотторго, прокурорлорго, милицияларга акча ташып, ошондон пайда көрүп жүрүшөт. Мен күндө көрүп атам бул адвокаттардын, көп адвокаттардын ушундай кыймыл аракеттин.
Эми мен бийинден акча тиын алдыбы, алган жокпу деген маселеде бир маселени айтып кетейин. Мынау Сакау айып боюнча сот процесси жүрүп аткан мезгилдерде жанагы Барат Акунов деген адвокаты ушул карган эледен $6,5 миң алып коет атат, сотко бериш керек, антпесе чыкпайт деп. Анан 13 жылга кечтирип атат. Аны ким алып койду? Ошол жерде адвокат алып койду. Эгер сотко жетсе, андай чечим чыкмак эмес деп эсептейм да. Анан бул жерде айта кете турган нерсе мынакей. Мына бул көз карандысыз эксперттин чыгарган заключенияси. Ушунда так жазылып турат, бала эмнеден өлгөндүгү боюнча. Эгер ушендеги соттор адилеттүүлүк болсун, чындык болсун, акыйкаттык болсун, калыстык болсун дей турган болсо, кайра повторный комиссионный экспертизаны комплексно өткөртүрүп, анын составына Садыбековду кошуп туруп, анан бир сene кайра заключение чыгартып, андан кийин балдарды соттосо, эгер чын эле ошо мурунку экинчи экспертизанын корутундусу чын дей турган болсо, анан көрөт элек да. А булар алып туруп эле, ооз эки көрсөтмөгө таянышып туруп эле, видеолорун да жок кылып коюп эле, айтты, деди деген менен соттоп атышат. Эми конца концов бул болбойт да. Урматтуу президент, мен айтайын дегеним, ушул жанагы казармандан соттолгон Абдыкадыр уулу Асылкеримди да так ошондой подстава менен отурушкан. Мен 18 факты менен сиздерге бардыңыздарга, республиканын бардык күч органдарынын жетекчилерине арыз киргизгенмин январь айынан бери. А кечөөнү сот процесси апелляциялык тартипте каралып атканда ол соттун төрагасына, ол прокурордун өзүнө кирип ошол арыздарымды тапшыргам. Мыйзамдуу чечим кабылданат го деп отурсам, ошол сотко катышкан прокурор уялбай туруп ошол Абдыкадыр уулуна 13 жыл эмес, 15 жыл бериш керек экен деп суроо сурады. Мен таң калам да, булар ошол апелляциялык тартипте каралып атканда бир да күбө келип чакырылган жок. Жабырлануучу деген адамы такыр 13 жолу келбей койду процесске. Мажбурлап алып келүү боюнча соттун чечим чыгарса да келбей койду. Эми карап көргүлөчү. Эч нерсе сотто далилденбесе, анан булар кимиси кайсынын негизинде 15 жыл сурап атат дагы, экинчиси 2 жыл соттоп атат. Мен таң калам да. Айыптоо өкүмүн чыгарыш үчүн ошол сот процессинде далилденген гана нерселердин жыйындысы менен анан айыптап соттосо болот деп жазык процессуалдык кодексте жазылып турат. Бирок ага карабай эле бул тогуз торонун айткан сотунун чыгарган чечимин жартылай бузуп туруп эле, анан 2 жыл 1 ай берип туруп эле баланын мындай шабагасын берип отурган күнүнөн тууралап коюшту да. А бул тууралганына мен көзүм жетип эле турат. Себеби дегенде ошол тогуз торонун соту Аманбек Ыдырысович Төлөнбаевди сактап калыш үчүн, ошону тергеген тергөөчүлөрдү сактап калыш үчүн, эми ошол тергеген тергөөчү Жалал Ата областык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү болот. Адил деген. Эми ошол Адил деген тергөөчү ушул жанагы Абдыкадыр уулу Асылкеримден мага акча берсең сенин күнөөң жок экенин чыгарып коем деп атат тергөө мезгилинде. Ал эчтеке бере албайм десе, машинаңдын күлүчүн бер, машинаңдын тек паспортун бер деп атат. Ага бала болбой, мен өзүм мен үйүмдөгүлөрдүн баары экинчи группадагы инвалидтер. Мен өзүм да инвалидмин. Мен кайсы акчамды берем? Ошо менен жан багып жүргөм деп айтып атса, ага болуп көрбөгөндөй 5-6 статьяны коюп туруп сотко өткөрүп атат. Ошону сот алып барып Аманбек Төлөнбаев деген сот алып барып алып 8 айдай карап, анан үй бүлөсүн чакыртып алып 500 миң алып келе dedi. Экинчи баладан да 500 миң алып келе. Эгер миллион сом берсеңер, балдарыңарды сразу чыгарып берем деп атат. Бул эмне деген акмакчылык? Бул эмне тиги сот, милиция, прокуратура эмне бизнес центрге айландырып алдыңар беле. 30 жылдан бери ушундай акмакчылыкка жетишти күч органдарынын кызматкерлери. Аша чабып атышат кызматтарына, кызмат абалдарына кыянатты пайдаланып атышат, коррупциялык иштерге барып атышат, көз көрүнө пара алып атышат. Мындайды токтотуш керек. Мамлекетти биз өндүрөлү, өнүгөлү, өстүрөлү, мыйзамдуулукту сактайлы, коргойлу дей турган болсок, мындай алешиндиктерден такыр кутулушубуз керек. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен сизди өтө сыйлаймын. Сиздин башыңыздан өтө кыйынчылыктар өткөн адамсыз, өтө оор жолду басып өткөн адамсыз. Мен сизди акыйкаттыкты чыгарып берет деп толук терең ишенем.
башкы прокурор Урмакул Токтаралиевди да абдан сыйлаган адаммын. Бул киши мыйзам чегинен чыкпаган өтө жөнөкөй адам. Ушул адам келгенден бери жанагы 19-жылдагы мыйзамдарды атанбай өзгөртүп жатканда бир Европада жашап аткансып гуманизация деп коюп статьялардын баардыгын жайлады да кылмышкерлерге толук мүмкүнчүлүк берди. Кутура бергиле, ойной бергиле, кылмыш кыла бергиле, кайра гуманизация менен тез эле кутулуп кетесиңер деп кылмышкерлер тарапка чечип бир топ мыйзамдарды оңдоп коюп, азыр ошонун азабын тергөөчүлөр да, соттор да тартып атат. Мына мен эң жөнөкөй эле бир сөз айтайын. Жазык процессуалдык кодекстин 19-жылга чейинкиде ошол кылмыш иштери каралып жатканда коомчулуктан коомдук жактоочу деген институт бар эле 5-беренеде. Ушул беренени кашайтып алып салышты. Ал барда биз сотто кадимгидей катышып кылмышка каршы шектүү адамдарга жардам берип, эгер чын эле күнөөбүз жок болсо куткарганга аракет кылып көргөнбүз. 17-жылы мен дагы бир жумгалдык жана тоосторолук балдар Ленин райондук сотунан 17 жылга кесилип кеткенде аркасынан түшүп жүрүп 3 жыл жетайын дегенде жогорку соттон буздуруп кайра биринчи инстанцияга калтырып келип балдарды түрмөдөн чыгаргам 17 жыл. Ошол 17 жыл ошол эки баланы пытка жасап мойнуна алдырабыз деген ГСНдин 4 сотруднигин 3 жыл 7 ай жүрүп аларды 7 жылдан кыйноо беренеси менен соттоткон. Мындай алешемдиктерге барбаш керек. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, урматтуу коопсуздук кеңешинин төрагасы, урматтуу улуттук мамлекеттик коопсуздук кеңешинин төрагасы, урматтуу ички иштер министри. Эми көздү ачыш керек, көздү ачыш керек. Мамлекетти оңдойлу десек, биринчи силер ушул күч структурасын оңдошубуз керек. Азыр кайда барба Мамайдын көрү Кыргызстанда акыйкатка жетпеген, өз жашын көлдөтүп, ыйлап жүргөн адамдардын саны өтө көп. Мен өзүм жаңыз болгондугума байланыштуу бардыгына жете албайт экенмин. Мен да жакында ушу коомдук уюм ачып, составына өтө билимдүү, өтө мыкты юристтерден алып, ушул өз укугуңду коргоп ал деген коомду ачпасам болбой калды. Мен өзүм жете албай калдым. Урматтуу президент, мен сизге терең ишенем. Урматтуу башкы прокурор, сизге абдан сыйлаган адамсыз. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизди абдан баалаган адамсыз. Өткөндө батырлыкты бергенде кол чаптым, туура берилди деп. 2010-жылдагы жанагы сепаратисттердин чыгарган өтө туура эмес эл аралык деңгээлдеги чырды чыгарды эле. Ошондо сиз башыңызды канжага сайып алып чуркап жүрүп элди аман эсен алып калдыңыз. Мен сизге терең урматтайм, сыйлайм. Ички иштер министри сиз жөнүндө мына Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Тагаев Асым Гапурович деген жигитке 2 жолу кирсем, сизди жөн жерге сууга тийиспей мактайт экен. Буга асыла көрбө, буга асыла көрбө дейт. Анан иштебесеңер асылабыз да. Иштебесеңер асылабыз да. Сиз эгер иштеп атсаңар салаң кетейин, алдан кетейин, азаматсың деп айтат элек да. Эми иштебей мондай милициялардын беспределине көз чумуп коюп отурсаңар, анан кантип биз силерге ишенебиз, анан биз кантип силерге сөз айтпайбыз. Мына Тоғызторонун жанагы дардактаган, көпкөн, жарылып өлөйүн деп калган эки начальник милициясы, зам начальниги Бекташев Элисти, начальник милициясы Сабырхановду алып барып майлы суга алып барып отургузуп койдуңар, эчтеке болбогондой кылып. А Бекташевди болсо, бошоткула, бул деген каршы наркобизнестин башында отурат. Мал уруулуктун башында турат, спирт айландыруунун башында турат деп фактылар менен 14 жабылган иштин ар бирине мондай суммада 1 миллионго чейин, 2 миллионго чейин, 750 миң, 500 миңге чейин акча алган, 200 миң сомго акча алган фактылардын баарын топтоп ошолорго көргөзүп, Рыскелдиевке айтып деп жазып берип келсем, ошондон жыйынтык чыгарып койду. Айланайын, бул эмне? Буларга эмне мыйзам бузса мейлиби? Булар киши өлтүрсө да мейлиби? Булар кыз зордуктаса да мейлиби? Мына өткөндө ошо ички иштер министрлеринин дагы бир жаш кызды зордуктаганга катышкан милицияларды акырын алып барып чыгарып койду. Мына Нурбеков Абжал деген баланы сабаган 5 милицияны УКМК жакшылап камаган экен. 11 күндөн кийин алып туруп сот башкаруу чарасын өзгөртүп югамана чыгарып коюптур. Күнөөсүз адамды күнөөлүгү айланткан 5 жөөкүрдү аяп чыгарып коюп атат да
күнөөсү жок адамды 3 жыл 7 айдан бeri түрмөдө кармап отурушат. Бул эмне деген акмакчылык, бул эмне деген шермендечилик? Урматтуу президент, ушуларды өзүңүз жеке контролуңузга алып, бул урматтуу башкы прокурор, сиз мыйзамдуулуктун сакталышы боюнча өтө жоопкерсиз кыргыз элинин астында. Сиз ошону катуу көзөмөлдөп, муну ички иштер министринин кызматкерлеринин жасап аткан ишине өтө терең баа берип, аларды кызматтарынан алып, кызмат жоона, кылмыш жоона тартуу боюнча маселелерди көтөрүңүз. Антпесеңиз болбойт. Иштейм десеңиз, элге кызмат кылам десеңиз, ушундай кадамдарга барышыңыз керек. А мен кээде ойлонуп кетем, бул жер-жерлердеги милициялар акча жаап, анан жогору жагына крышаларына берет турбайбы? Болбосо буларды эмне үчүн көрбөй атат, эмне үчүн билбей атат деп. Ар бир адам ошентип ойлонууга туура келет экен. Урматтуу Замирбек Курамаевич, Жогорку соттун төрагасы. Карачы, сотторуңуз эмне деген акмакчылыкка барган? Апа-апакай балдарды соттоп жиберген. Макул, сизге келгенге чейин болгон окуялар экен бул. Эми сиз келгениңизге эле мына 1 жылдан ашык убакыт кетип барды. Жакшы, сиз ротацияны баштадыңыз, жерлерди сотторду алмаштырдыңыз. Бирок ошо сотторуңуздун арасында соттолгондор бар экен. Сотторуңуздун арасында кылмыш кылгандар бар экен. Мен жакында ал маселенин чекесин чоям. Мына Тогуз-Торого келген сот боюнча, жана Тогуз-Тородон котолуп кеткен сот боюнча эми айланайын карап отурсаң, биринин мүлкүн экинчисине алып келип эле бай киши келсе эле ошол жака каттап туруп эле чечим чыгарып берип коюшат. Экинчи тарапты катыштырбай туруп жөн эле белгиленген, мисалы үчүн 24-январга белгиленген сот процессин 13-үндө эле бир тарап менен чечип коюп атат. Экинчи тарапты катыштырбай эле. Бирөөнүн мүлкүн жөн эле барып эле аныктама чыгарып туруп эле берип туруп эле тартып алып атышат. Мына 77 жаштагы Эримбетова Бурма дегенди бир бай өзү жокто тамын бузуп, ордуна там салып алса, эми ошону эмгичекти же прокуратурасы, же милициясы, же соту нормально чечип бербей келди эле. Мен жаңа өткөндө прокуратурага жазып, прокуратурадан милицияга жазып атып, ошол тамды сатып алуу келишим түзгөн келишимди деги берилген доверенностьтордун чындыгы ошол ошол кемпирге таандыкпы же таандык эмеспи деп маселе коюп өтүнүч келтирип, өткөндө экспертизага барып келди Бишкекке. Оказывается, 2006-2017 жылдагы берилген доверенностьтордун баардыгы подделка доверенностьтор болуп чыкты. Ал кол деген кемпирдин колу эмес болуп чыкты. Мындай шартта автоматический түрдө келишим жокко чыгыш керек. Дагы кемпирдин 1 гектарга чукул жери менен тамы кайтарылып бериш керек. Антпесе болбойт да. Буну кандай байлар каалаганын жасаса боло берет. А кембагалдар эмне болуш керек? Өлүп калыш керекпи? Урматтуу президент, ушул жагдайларга көз салып контролдук албасаңыз, күч структурасындагы, айрыкча милициядагы, соттордогу, прокуратурадагы айрым кызматкерлердин кесепетинен эл жабыркады. Сиздерди туура түшүнүп, туура чечип берет деген үмүт менен сиздерге кайрылып жатам. Рахмат сиздерге. Кыргыз элинин кыйнабагына карапайым жарандар ансыз да аш-жалаңач калды. Жалаң укук коргоо органдарынын кесепетинен апа-апакай жеринен жап-жаш балдар кесилип кетип атат. Бул маселелерди мен жакында көтөрүп чыгам. Рахмат.